Рахмат. Адахан Кимсабаев, сиз башыңызды экеулеп атасыз, айтып кетсеңиз. Мындай деп айтайынчы. Мындайдан баштаганда Мындай деп айтайынчы. Кудай буйрса, мына карап туруңуздарчы. Биз бир адам болбойт окшойбуз да. Барыңызбы? Түңүлүп баратам да мен саясатчыларды айтам. Адам болбойт окшойбуз. Шанхай кызматташтык уюму буга чейин да өткөн. Шанхай кызматташтык уюмунун жетекчилери буга чейин да келип кетишкен. Анан ошол жыйынга келердин алдында бир күн эртерээк бала мамлекеттик макамда барып келейин деп койсо, аны дүң кылып Путин мамлекеттик сапар менен келди. Мамлекеттик сапар менен келсе, эмнеге кол койду? Биздин Кыргызстандын канча карызы бар Россиянын алдында? Канча карызы чечилди? Канча карызы кечилди? Анан эки бир кофе ичип коеюн деп келип кетсе деле кыйкыра берген токтотушубуз керек да. Бир нерсеге көнүп алдык да биз. Биринчи жолу мындай болду. Жок, Шанхай кызматташтык уюму 2007-жылдагы Кыргызстанда өткөн. Шанхай кызматташтык уюму келет экен деп ошол мезгилде бийлик Бакиев президент катарында салып койгон имараттарды өттү. Ошол кездеги салынган имараттарда конок болду. Ага чейин Кыргызстанда же Россиянын же Кытайдын жетекчиси келип түнөбөйт эле. Себеби аларды түнөтүүчү үй там жок эле. Мына ошол бир жылдын ичинде ал Азимович ошо баягы уюштуруу бөлүмүнүн башчысы катарында өзү жакшы билет ошондой иштердин бүткөнүн. Биз аябай жаман адатка түшүп калдык да. Бүгүн эле мындай карасаң кече биринчи жолу кар жаады. Соңку 40 жылдан бери биринчи жолу кар жаады. Бул дагы баягы аймактарды өнүктүрүү жылдын урматына жаады да. Адам болушубуз керек биз. Биз эмнеге жетише алдык? Анан Саудияга барды, ал жакка барды, бул жакка барды. Барып эмне кылды? Эмнеге кол койду? Эгерде ошол Саудиянын Ислам академиясы ачыла турган болсо, кайсы принципте иштейт ал? Биздин Кыргызга эмне пайдасы бар, эмне зыяны бар? Анан баланча миллионго кол койду. Ал кол койгон болсо, сиздин, менин балдарымдын, неберелеримдин желкесине очойгон карыз болуп келди. Ал келеби келбеби Кудай билет. Канча жылдан бери какшап атабыз? Кытай менен анан Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталганы калды. Башталбайт бул. Бул болбойт. Мына 2010-жылы Россия ГЭСтерди курганы калды, Новак ушундай кылып айтты, мен ошондо да айткам. ГЭС курулбайт. Бир боштон бош калпагыңды көккө ыргытпа. Курбайт ГЭСтерди. Андай кыла турган болсок, эгер ал Азимовичтин сөзү менен айта турган болсок, Кудайга шүгүр, бүгүн күн чыгып атат. Рахмат. Күн чыгып атат. Токтоп туруңуздар. Эгер саясатты аягына чейин алып бара турган болсок биз, жакшыбы, жаманбы, өткөн президенттердин Акаевдин, Бакиевдин кезинде Кыргызстандын сырткы карыздары кечилип турган. Бакиевдин кезинде Кыргызстандын Россиянын алдындагы 495 миллион доллар карызы кечилген. Бул $0,5 миллиард. Муну эч ким айтпайт. Ошол мезгилде айылды көтөрөбүз, же болбосо аны жасайбыз, муну жасайбыз, Кудай кааласа болот деп отурбай эле. Бүтүндөй айыл өкмөттөрү машина менен камсыз болгон. Бүтүндөй айылдык фаптар тез жардам машиналары менен камсыз болгон. Маданият кызматкерлери менен жанакы дарыгер кызматкерлердин айлыктары 3 эсе көтөрүлгөн. Бир жылдын ичинде. Бир жылдын ичинде бюджет 3 эсе көтөрүлгөн. Мына ушундай нерселерди айтып туруп, өзгөрчөлүктөр ушундай десек болот. Мен деле тынч эле жакшынакай болуп эле жылмайып туруп айткым келди эле. Могу 3 азаматтын сөзүнөн кийин мен чалкандан кетип бартам да башка дүйнөдө жашайт окшойм.